Мээрбек мырза, айтсаңыз, депутаттыкты тапшырып бердиңиз. Андан сырткары мегакомду дагы тапшырып бердиңиз. Андан бери эмне менен алек болуп атасыз? Өзүңүздөр билгендей, 2018 жыл 17 мартта ушул жылда 5-6 жылдан бери өткөзүп келатабыз. Форум ишканасында аксыда болгон окуяны эскерип, Куран түшүрүп, балдар ушу эскерүү кечесин кылып коебуз деп кылып келгенбиз да. Былтыр 18 жыл 17 мартта ушу курултай кылып, ошол жерде бир сөз айткам да. Азыркы жаңы келген бийликке ушул үй бүлөлүк башкаруу болуп кетпесин, президенттин бир тууган иниси өзүнүн сөзүнө туруп, жигитче сөзүнө туруп, мандатын өткөзүп берип, бизге кошулуп эл менен болуп, баягы жаңы келген президентке бир көлөкө түшүрбөсүн деп бир жакшы ниет менен айтылган сөз болчу да. Андан кийин бийлик анын өзүнүн кандай деңгээлинде түшүндү, аны билбейм. Ошондон эле баягы кысымдар боло баштады, куугунтуктар боло баштады. Мен ага деле моюнсунган жокмун. Мегакомдо иштечүмүн ал убакта. Анан мегакомдон кетти, ушу мегакомду өткөрүп бердим. Анан ушу коомдук бирикмеге асыла баштады. Ушу коомдук бирикме сен кетишиң керек, ушундай. Анан мейли дедим, адан коомдук бирикмени өткөрүп берип, убактылууча төрага шайланып, айрдан да кеттим. Анан 8 айдан бери ушу келинчегим кырсыктап калып, ошону 8 ай больницада алып жаттым да. Жаңы эле больницадан чыгарып, эми ошодон бери эле ушул ыр-жомок бүтпөй атат да. Эми bundan бир себеби ушул коомдук бирикмени мындай рейдерлик жол менен тартып алабыз деген эле бир ой пикирлер болот да. Бунун баардыгы аппарат президенттен иштелип чыккан. Бунун артында президенттин аппарат башчысынын биринчи орун басары Алмаз Кененбаев деген жигит турат. Ал жигитте ушул баягы өзүнө окшоп мындай бир саткынчылык кылыш керек деген мааниде болот да. Бул эми бул коомду өздөрүнө алып, азыр эми бул бийликтин бир модасы болуп калбадыбы, Атамбаев деле жаманаттаткангачы. Анан ошо коомду алып, ошо коомдун аркылуу ушу Атамбаевди жаманатты кылабыз деген эле бир мындай эле бир жаман ойлор да. Болгон иш чара ошол. Сиз ушул Айкөл-Алатоо коомдук бирикмесин 4 жыл жетектеп тургансыз. Андан кийин тапшырып бердиңиз өзүңүздүн кызматыңызды. Ага ушул кызматыңды тапшырып бер дегенге жанагы сөзүңүз себеп болгон турбайбы? Ошол себеп болду. Анан кийин Айкөл-Алатоону тапшырып берген дагы бир себеби ушу балдарды бөлүп жарбасын, дагы ынтымак болуп, ынтымак сакталып калсын деген эле, менин кедергем ушу силерге тийбесин деген эле мааниде тапшырып кеткем да. Андан кийин да баягы Алмаз Кененбаев өзүнүн кишиси өтпөй калып, чалап, анан баягы эле азыр мындай эме болуп атпайбы, СДБК без Атамбаев. Ошону эле экинчи сериясы ушул жерде кайталанды да. Ошол эле акимдер, ошол эле укук коргоо органдары баардыгы кийлигишип, мыйзамсыз чогулуш уюштуруп, аерде коомдук бирикменин мындай тиешеси жок адамдарды кылып протокол түзүп, аны биз кийинирээк билдик. Минюска барып, башка бирөө каттатып коюптур да. Бул эми бул ачыктан ачык рейдерлик жол да. Мунун башында Алмаз Кененбаев турат. Алмаз мырза да баягы өзү ойлойт окшойт, өмүр бою 7-этажда калып калам депчи. Биз буга чейин көргөнбүз, 7-этаждан жерге түшүп, жерден түрмөгө кирип жаткандарды да көргөнбүз. Ошон үчүн бул жигит өтө бузукулук кылды. Бунун үчүн Алмаз Кененбаев жооп бериш керек да. Бул эртелүү кеч бул жигит жооп берет. Бул кылган үчүнчү. Аппарат президент болуш дегенин элди ынтымакка чакырып, биримдикке чакырганын ордуна булар бөлүп жарып ушундай иштерди кылып атат да. Бөлүп жарган аз кеңес балдарда куугунтуктап, сабап, уру тепкиге алышып атат да. Аны алмоюнча да биз арыз жазсак, аны да эч ким карабай атат да. Бул качан болгон? Бул ошо мыйзамсыз курултай, мыйзамсыз чогулуш кылып, ушу бардыгы. Качан? Ушу январдын этегинде го дейм. Мыйзамсыз чогулуш кылып, биздин ошо коомдук бирикменин биринчи орун басары Кудайберген Талгат, анда бир-эки жигит барып, булуңар мыйзамсыз, булуңар берде Айкөл-Алатоо коомдук бирикмеге тиешеси жок адамдар отурат го десе, эшикке чыгарып сабап салышат. Ал балдар больницага жатып чыгат. Эми арыз жазган, аны деле буну деле карабайт го булар. Эми ошон үчүн мен баягы ынтымак болсун, баардыгы биримдик болсун деп кеткем да. Булар кайра чачыратып, бөлүп жарып, ушундай бир бузукулук саясат кылышып атат да. Буну биз ачык эле айтабыз, бул куугунтук. Эч качан мыйзамда да баардык жерде жазылган. Өкмөт, президенттин аппараты эч качан коомдук уюмга кийлигишпеш керек. Коомдук уюм өзүнүн багытын, өзүнүн позициясын өзү чечиш керек да. Анан кийин биздин сөздү сүйлөбөйсүң деп эле ушинтип баягы балдарды куугунтукта алганды
аша чапкандык деп айтат элем да. Айтсаңыз, ушул Айкөл-Алатоо коомдук бирикмесин сиз жетектеп турганда каржы маселеси жагынан сизге кылмыш иши козголду эле да. Бул жаатта кандай болуп атат? Бул кылмыш иши козголгон эмес. Бул кылмыш иши козголгон, бул айтылып баягы териштирилген да. Бул бир эмес 2 жолу ачылып жабылган да баардыгынчы. Анан кийин быйылда баягы могу январдын башында болгон митингтерде менен көрүп, Мискенбаев сени уюштурдуң деп баягы чакырып айткам, аарда мен тиешем жок, митингтерге эми бийлик ишиңе жүрбөй калса эле мени күнөөлөгөнү токтоткула, же болбосо мени булар бир оппонент көрүп алышты да. Мынакей деп эле баягы ай сайын же болбосо 1-2 айда чыгарып эле мынакей Жээнбековторго асылган, бир тууган Жээнбековторго асылсаңар мына ушундай Мискенбаевтай болосуңар деп эле элге мындай көрсөтүп, ушундай бир эме кылып атат. Анан кийин эми эчтеке таппай мен тергөөлөрүнө чакырганына баргам. Азыр эмне болуп атат, аны өздөрүнөн сураш керек да. Сиздин өзүңүздүн оюңузча бул эмненин негизинде болуп атат деп ойлойсуз? Бунун бирден бир себеби Атамбаевди сатпайсың, форумга көп барасың, биз жака өт деген эле ушундай бир таризде да, же болбосо унчукпай отур деген эле сөз. Анан кийин ушу жана баягы Асылбек Жээнбековдун мандатын тапшыр деген эле сөзгө теригишип эле ушул баягы куугунтук кылып атат да. Ушу мына 1 жылдан бери ушул адатын токтотпой келатат да. Мен былтыр 17-мартта айткан сөзүм мына быйыл чын чыкты да. Элдин баардыгы көчөдө. Булар азыр 7-этажда отуруп баардыгы жакшы болуп атат деп атат. Мен ошо Алмаз, Кененбаев ушул аппарат иштегендер айтат элем. Көчөгө чыгып эл менен сүйлөшүн, эмне деп атат эл. Азыркы президент жөнүндө. Булар угушпай эле баардыгы жакшы, биз ушинтип эле күч менен орнотобуз деп. Бул мындай заманды көргөнбүз Бакеевдин убагында. Булар азыр Бакеевден ашты да. Бакеевдин заманы келди. Анан менин бир териккеним да Бакеевдин туугандары, Адыл Бакеевтер, качкын экс-президент Аскар Акаев баардыгы азыркы президенттин ушул мактап жактап калганына мен ушундай бир күмөнүм санап атты. Ошон үчүн биздин баягы коомдук бирикмени өчүрүп, апелляцияларды жок кылып, ушуларды бир кайра алып келебиз деген ою барбы, баягы бийликти орнотобуз деген ою бар. Мен буга түшүнгөн жок. Мен бул жеке оюм да. Ошон үчүн бул бийлик, азыркы бийлик Бакеевдин жолуна түштү. Саясий куугунтук токтогон жок. 1,5 жылдан бери өкмөттүдө, парламентте, аппарат президентте эч кандай иш кылган жок. Бир гана ишин көрүп атам. Ушу Атамбаевди эле аңдымай, ушу Атамбаев жамандамай, башка ишин эч кандай көргөн жок. Ошон үчүн жамандабай, элди бөлбөй, коомду бөлбөй, мейли партияны бөлүп атат, мейли баардыгын кылып ушул токтотуп, экономиканы алышып, элдин жашоо турмушун бир жакшыртса, ошо өздөрүнө пайда болмок да. Буларга азыркы куугунтук ушундай бөлүп жаруу буларга абийир алып келбейт. Эртелүү кечип булар жооп берет да мул үчүн. Президенттик шайлоодо Айкөл-Алатоо коомдук бирикмеси Сооронбай Жээнбековду колдоп, анткени ал Алмазбек Атамбаевдин 7 жылдык саясатын улантат деп колдоп чыгышкан. Учурда бул оюңардан кайтууга эмне себеп болду? Туура, президенттик шайлоодо биринчи СДБК партиясы көрсөттү элек да президентке. Биз Айкөл-Алатоо коомдук бирикмеси 7 дубана чогулдуп, Сооронбай Шариповичтин кандидатурасын колдоп, курултай өткөзүп, ушул президенттик шайлоодо аябай биз катыш дедик да. Анан кийин ошол убакта ушундай сөздөр болгон да. Баягы Бакиев болуп калбасын, иниси бияк парламентте отурат депчи, ошол убакта штабта да болгон. Ал баардык сөздөр айтылган. Эми баягы үй бүлөлүк башкарууну биз көргөнбүз да. Үй бүлөлүк башкарууну токтотуп, президент өзүнчө иш кылыш керек. Азыр көрүп атабыз, иниси кийлишип атат, кудасы кийлишип атат. Эми күйөө балдарын айтпай эле. Эми баардыгы эле мен бир жерден окудум, бир үй бүлөдөн 1-2 гений чыгышы мүмкүн да. 1-2 гений. Анан Сооронбай Шариповичтин тууган уругу, куда-сөөгүнүн баардыгы гений болушу бул мүмкүн эмес. Бул эми мындай тарыхтан да окуган жокмун да. Бул азыркы бийликтин мындай чала сабат, караңгылык саясаты деп эле айтсак болот да. Булардын келечеги эч кандай болбойт. Булар тарыхта бул бийлик саткын бийлик болуп калат да. Ошол эле президенттик шайлоодо баардыгы эле азыркы жанында жүргөн, баардыгы Атамбаев жанында жүрбөдүлө. Мен эмес, алар жүргөн. Ошол Атамбаевдин доорунда ошолор жакын, эң жакын адамдар болбочу. Мына баардыгы азыр бүгүн баардыгы сатып кетишип, мындай өздөрүнүн бир бузуку, бир арам саясат жүргүзүп атат. Бунун келечеги жок. Анан азыр ушул Айкөл-Алатоо коомдук бирикмесине кайрылсак, кайра аны сиз Амантур Жамгыржиевге өткөрүп бергенсиз. Анан азыр кайра юстиция министрлиги башка бир жаранды каттоо алып койду деген маалымат коомчулукта аябай талкууга алынып атат да. Мунун артында ким турат деп ойлойсуз?
Bunun артында мен жана эле сөздүн башында эле айттым, бунун жамгыр чийиптүүгө мен өткөрүп берген эмесмин. Аны шайлоо болуп, мен кеткенден өзүңөр ынтымак толгула, мен уже Айкөлгө тиешем жок. Мен үчүн баягы запкы жебегиле деп баягы шайлоо өткүзүп, ошону аппарат президенттен да айтышты деп аткан да. Ошол эле Алмаз Кененбаев ким шайланып келсе да, биз иштешкенге даярбыз депчи. Анан элдин баары ошол азыркы төрага жамгыр чийипти шайлаган, Жылдызбек Исаковду баягы өтпөй калган да. Анан жок, андай болбойт. Жамгыр чийип Мискенбаевдин жанында 5 жыл иштеген, бул болбойт. Бизге бул Исаков деген болуш керек. Эми коомго келишпей, коом ал өзү чечет да. Ошон үчүн барып анан кийин алия жоктон өздөрүнчө мыйзамсыз. Бул жанагы СДБК без Атамбаевдин эле экинчи сериясы да. Точкасы, үтүрү бардыгы эле окшош. Бардык жерде укук коргоо органдары, акимдер, бардык административный ресурс киргизип болду да. Эми бул бийликтин эми ушундай коомго деңгээл түшүп калгандан кийин бул бийликтин акыбалы өтө оор деп эле эсептейм да мен. Айкөл-Алатоо коомдук бирикмесинин мүчөлөрү атайын ушул Мухаммедкалый Абылгазиевге, азыркы өкмөт башчыга кат жазып кайрылышкан, бирок кимдин атынан экени ал жерде так жазылган эмес. Муну жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышкан да. Ал жерде айтылганда, ошол учурда жетектеп турган Мискенбаев, анын жанындагы ушул Жамгырчиевдер ушул жанагы апрель баатырына бөлүнгөн 2 миллион сомду өздөрү көмүрдүн акчасын өздөрү сатып, кызыкчылыгына колдонуп алышкан. Мындан сырткары жанагы анти-Кытай митингине дагы ошол жерде каржылап беришкен, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонушкан деген кептерди айтканда, буга кандай карайсыз? Бул каттын негизинде ошол коомдун ичиндеги ынтымактын ыдырап кеткениби же кандай? Жок, коомдук бирикменин ынтымагы жакшы эле болчу. Бийлик өзү ыдыратып, атайын ушундай кылып атат да. Ошол анти-Кытай митингине менин тиешем болгон жок. Ошол туура 7-январь. Бирок ал жерде Атамбаевдин дагы, сиздин дагы атыңыз аталып, ушул жазып чыгышты да жалпыга маалымдоо каражаттары. Эми азыркы бийлик түшкүрүп калса деле, иши жүрбөй калса деле Атамбаев менен мен күнөөлүү болуп калбадым. Булар деңгээл ушундай болуп калбадыбы? Мына 17-мартта митинг болгондо да кой ушул жерде болбоюн. Дагы менен көп жүрбөйсүн. Мен Ошко 3 күн барып мындай конок болуп келдим да, Ошко барып келдим да. Ушул митинг бүтүп, мен дагы мени күнөөлөбөйсүн депчи. Ошол эле мына 8-мартта анда да үйдөн чыккан жокмун. Дагы мына кейлерди Мискенбаев колдоп жүр деп дагы чыкпасын депчи. Бир ушундай бир эме бол адат таап алышты да. Бардыгына Мискенбаев күнөөлүү деген эле баягы чолок саясатты мен түшүнгөн жокмун. Булардын кандай иш кылып атат, мен өзүм буга түшүнгөн жокмун да. А эгер мен ошончо миллионду жеп алсам, ардап 500дөн ашык бала бар тур. Анын бардыгы билет, кандай болгон, эмне болгон. Териштирип атат, териштирсин, күнөөмдү мойнума койсун, мен эч жакка качпайм. Ал миллион деген ал аерде андай акча болгон эмес. Ал бирөө эле айтты дегенде эле баягы болуп атат да. Был бы Сталин айткан экен, был бы человек, статья найдется депчи. Ошондой эле болуп атат да. И азыр деле ошондой эле күнөө эми бул тамаша иретин айтканда, баягы Советтер Союзун сен таркаткансың, Сталинди сен өлтүргөнсүң дегенде эле мындай эле кетип барат да. Мунун артынан бир эле сөз, ушул үй бүлөлүк бизге каршы чыкпа, биздин сөздү сүйлө, форумга барба, Атамбаевдин жанынан кет деген эле сөз. Демек сиздин оюңузча бул катты коомдук бирикменин мүчөлөрү жазган эмес, бийликтин эле уюштурган бир шоусу дейсиз? Бийликтин эле уюштурган шоусу. Мына кечээден бери дагы бүгүндөн баштап да дагы ар кандай маалыматтар чыгарып атат. Бул бийликтин баягы иши болуп калды да. Азыр эч кандай экономика менен бир элди ынтымакка чакырып, элдин биримдигин жөнүндө иштеген ордуна булар бөлүп жарып, партияны бөлдү, коомду бөлдү, элди бөлдү. Эми бул саясат менен кете берсе, булар бир үй бүлөнү да бөлөт да. Ошого алып баратат да. Бул саясаттын арты өтө жаман менен бүтөт да. Бул баягы эле Бакиевдин заманы келди деген сөз. Буну чычалабай эле азыркы бийликтегиден мойнуна алыш керек. Үй бүлөлүк, кландык, криминалдык режим уже орноду бизде. Биз эми мындан ары булардын саясаты токтобосо, биз авторитардык режимге уже мындай кадам таштап баратабыз да. Ушул убакта биз токтотушубуз керек да. Сиздин оюңуз боюнча сиз айтып атпайсызбы, үй бүлөлүк башкарууга кайра эле келип калдык, ошого эле барып кептелип калдык депчи. Мунун кандай жолдору бар дейсиз будан чыгып кетүүнүн? Бунун жолу президент өзү чечиш керек. Куда-сөөгүн, инисейин баардыгын кылып өзүнчө саясат кылыш керек. Азыр Сооронбай дагы мактап атат, баардыгы жакшы деп, баардыгы азыркы жанында жүргөндөр 6 жыл Атамбаев жанында жүрүшкөндөр, кошоматчылар баардыгы, саткынчылар. Эртең эле бир оор күн келгенде Сооронбай туура эле ушундай кылып сатат да.
ошондо Сооронбай Шарипович өзү жалгыз калат да. Биз ошондон ошол биздин айтканыбыз туура келет да. Азыр баардык командасы жок, баардыгы саткындар, иш билбеген, бузуку, ушундай элди бөлүп жарган ушундай бир макулдук саясат жүргүзүп атат да. Булардан Кыргызстандын келечегин мен көрбөй турам да. Демек бул жерде бир туугандар эмес, президент өзү иш алып барыш керек дейсиз. Президент өзү чечкиндүү адамдарга барып, үй бүлөсүн, куда-сөөгүн, инисин баардыгын аралаштырып өзү чечиш керек. Мына ошондо биз мындай ишенимдүү саясатка кетебиз да. Ага чейин болуп мына күндөн күнгө уже күчөп атат элдин. Азыр 7-таштагы булар түшпөй эле баары жакшы деп атат да. Мен айтат элем ошо, түшүп эл менен сүйлөшсүнчү, элдин арасында эмне деген сөз болот. Элементарный элдин картошкасын сата албаган өкмөт ушул өкмөтпү. Мен өткөндө угуп калдым. Интернеттен көрүп калдым. Чогулушта бизди премьер-министр айтып атат. Биз дейт, экономикабыз Кытай менен Турциядан озуп кеттик. Биз өнүгүү жолуна түштүк дейт. Мен туура уктуму, туура 2 жолу кайталап көрдүм да. Бул туура айттыбы же туура эмес айтып алдыбы депчи. Бирок өзүнүн оюн айтыптыр да. Анда эгер биздин экономикабыз өсүп атса, эмне үчүн анда биздин өкмөт азыр дагы эле Кытайдан, дагы эле Турциядан карыз акча суруп атат? Өнүккөнүбүз кана мына мына айылларды өнүктүрүү, аймакты өнүктүрүү жылы деди. Айтып бериңизчи. Эч ким айтат. Бир айыл өнүккөн жок. Бир айыл дотациядан чыккан жок. Бир айылга бир 5 терек сайылган жок да. Анан кайдагы өнүгүү, кайдагы бизде экономика? Эми бул элди айтып берсе, эл ишенет деп атат. Эл азыр эл башка. Эл азыр ар ким өзү саясатты баары түшүнүп калган да. Эми мынчалык барбаш керек дейм. Кытай менен Турциянын артка таштап биз өнүгүп кеттик деген бул күлкүлүү нерсе да. Соңку убакыттарда канча жылдык тарыхы бар СДПК партиясы ыдырап, экиге бөлүнүп, биринен бири жарышып, маалымат жыйындарды уюштуруп, ар кандай маалыматтарды берип келишет да. Ушул СДПКны экиге бөлгөнгө кимдер кызыктар деп ойлойсуз? Экиге бөлгөн мен буну башында эле айткам, бул Сагынбек Абдрахманов баштаганда эле айткам, бунун артында бийлик турат. Президенттин иниси Асылбек Жээнбеков турат. Өмүркуловдордун турат. Бул бара-бара партияны биздин азыр Айкөл-Алатоо коомдук бирикменен мындай эле мыйзамсыз эле рейдерлик жол менен тартып алат. Булар да ушундай эле болот да. Туура эле ушул жолго кетип барат да. Анткени партияны алып, өзүбүз башкарабыз деген эле мындай партияны да бөлүп, элди да бөлүп, коомду да бөлүп, бул өтө бир чоглок саясат. Бул саясаттын артын бир жакшылык менен бүтпөйт. Буларга эмне керек деп ойлойсуз? Буларга азыр партия керек. Атамбаевдин партиясын алып коюп, ушу Атамбаевди саясатка жолотпоонун амалын издеп атат. Ким Атамбаевдин жанында болсо эле ошого кылмышын кошкоп, куугунтуктап, ушундай бир саясат жүргүзүшүп атат. Эми анын партиясын алып койгон менен ал Атамбаев, мындай СДПКсы Атамбаев, ал СДПК эмес, ал просто бир кагаз болуп калат да, бумага болуп калат. Ошол эле Өмүркулов. Мен депутат болуп жүргөндө билем, өзүмдө бар болчу ошондо. Алмаз журт атасы деп айтканда мен кичине бир аша чапкандык болуп калды го. Эми президент да бул эми журт президент деп эле айтса болмок деп ичимен айткам да. Ошол эле Өмүркулов дос болуп жүргөн. Азыркы президент Сооронбай Шарипович президент болгондон кийин биринчи указым сиз эл баатырына татыктуусуз, сиздин кылган иштериңиз тарыхта калат. Мен эмес, алар айткан. Кана эми бул деген бул кандай? Бизде азыр бир саткынчылыкты бийлик эрдик катар анан бир мындай искусство катары көрүп калды да. Саткынчылык бизге мындай эмес да, бул келечек муну өтө запас дейт да. Азыр көчөдө кандай деген анекдоттор болот, бири-бирин сатып кетсе, эми бийлик деле ушундай достор үшүнтүп кетпедиби деген бир жаштарга бир жаман таасир калтырды да. Бул эми улар эми пайгамбар жашына келип калган. Эми билбейм, кийинчерээк бир тарыхта кантип неберелерин бетин карайт. Мен түшүнө албайм да. Менин бирден бир себебим, мен азыр саясатка да аралашпайм дедим. Менди жаймай койгула. Мен бир саткынчы эле болбоюнчу, мен кайра жигит бойдон эле калайынчы, мага эчтеке кызматтыгы да кереги жок, эчтеке кереги жок. Саткынчы эмес, бир жигит бойдон калайынчы деп эле. Менин позициям ушул да. Жакында СДПК партиясы курултай уюштурууну пландашып атат. Бири 3 апрелге, экинчиси 6 апрелге белгиленген да. Сиз кайсынысына барасыз? Мен 6 апрелдеги чыныгы СДПКга барам. Анткени 3 апрелде боло турган съезд бул мындай бузукулук. Ошол Өмүркулов айтпады. Башында эле жок, мен аралашпайм,
мен бияка тиешем жок деп өзү айтып келген. Мынакей аягында көрдүм, мына съезди өткөзүп, ошол СДПК без Атамбаев деп чыкканда бардык аким, губернатор бардык элди чогултуп, арга СДПК тиешеси барбы жок, бардыгын чогултуп курултайын өткөзүп, ушу Атамбай без Атамбаев СДПК дешип, бардык административдик ресурс, алардын жатканы, тамак ашы бүттүн кылып. Мына кече балыкчыда болду. СДПК өткөзсөйүн десе, айрга барып, СМБСда, МВДсда бардыгы барып, эми бул замандан өткөнбүз да, бул Бакиевдин заманы келди десе чычалап атпайбы. Бул Бакиевдин заманында өттү да. Мындай куугунтуктун арты жакшылык менен бүтпөйт. Мындан аркы пландарыңыз кандай? Кандай кадамдарга барасыз? Алтысында дагы курултай бүтөт, андан ары дагы эмнени пландап атасыз? Биз эми өзүбүздүн жолубуз менен кете беребиз. Үй бүлөлүк башкарууга жол жок деп өзүбүздүн урамыбыз менен кете беребиз. Эми анын дагы жашоо көрсөтөт. Эми эртеңден баштап кандай болот, ал биз чече албайбыз. Мисалы бүгүн чыксам, эми эртеңден баштап дагы чакыра баштайт. Ошол эле укук органдары, башкасын баардыгы чакыра баштайт. Мен азыр баардыгына даярмын да. Менин бир гана бийликтен суранганым ушу коомго тийишпей эле койгулачы, коомдун өзүнүн жайына койгулачы, өзү менен өзү болсун. Мына мен кеттим, айттыңар, мен кеттим депчи, бирок ага да барышкан жок да. Булар түшкө чейин бирди айтат, түштөн кийин совсем башканы кылат экен да. Бул бийлик менен мындай иштеш, бул бийликтин сөзүнө ишениш өтө кыйын да. Бул бийлик алданчы бийлик. Рахмат, эфирге келип бергениңизге.